Саламатсыңарбы балдар. Бүгүнкү сабагыбызды баштасак, бүгүнкү сабагыбыздын темасы маркетинг коммуникация системасында рекламаны улуттуу деп аталат. Практикалык сабактын максаты товарга суроо түзүү жана рекламанын ролун аныктоо, реклама жөнүндө түшүнүк, анын мааниси жана мазмуну, рекламанын негизги каражаттарын изилдөө, реклама иш-аракетинин эффективдүүлүгүн аныктоо. Бул жерде каралуучу негизги маселебиз болуп эсептелген бул товарга суроо түзүү жана рекламанын ролу болмокчу. Биз товар өндүрүп эле тим болбостон, ал товарды келечекте сатуубузга шарт түзүүбүз зарыл. Товар сатылды деп эсептөө үчүн сатып алууга жөндөмдүү болуш керек, ал эми товар ага зарыл түрдө керек болуусу шарт. Ошондуктан товарды сатып алыштан мурда алар товардын касиеттери жөнүндө кабардар болушу керек. Алар дегенибиз бул керектөөчүлөр. Же биз ошол товарга суроо талап түзүшүбүз керек. Өзүбүзгө кандай кылып деген суроо коебуз, Ал үчүн сатып алуучуларга төмөнкү маалыматтарды билдирүү зарылчылыгы келип чыгат. Бул товардын бар экендиги жөнүндө биз ошол керектөөчүгө кандай жол менен болсо дагы жеткирүүбүз, маалымат берүүбүз шарт. Андан кийин бул товар канааттандыра турган керектөөнү. Биздин керектөөчүбүз биз чыгарган продукцияны өзүнө керектигин сезүүсү зарыл. Андан кийин керектөөлөрдү канааттандыруунун сапаты. Биз ошол чыгарып жаткан продукциябызды керектөөчүнүн талабына ылайык сапатта чыгарышыбыз керек. Андан кийин сатып алуучулардын кызыкчылыгын коргоо шарттарын дагы эске алышыбыз керек. Бул атайын мыйзам менен корголот. Андан кийин маалыматтар товар сатып алам деген кадрлардын баардыгына багытталышы керек. Бул үчүн сатып алуучуларга маалыматтар төмөнкү жолдор менен жеткирилет. Бул биринчи реклама, көргөзмөлөр жана жарманкелер, докладдар жана симпозиумдар, конференциялар. Ушул жолдор менен биз керектөөчүбүзгө өз маалыматыбызды жеткирсек болот. Товарга суроо түзүүнүн негизги максаты. Төмөнкүчө болосун, бул жерге ошол негизги максатын карап кетебиз. Суроо түзүүнүн. Бул биринчи рыноктук жаңы товарды киргизүү. Жаңы продукция ойлоп чыгып, ошол продукциябызды рынокко киргизүү. Баштапкы сатууларды камсыз кылуу. Бул баштапкы сатууларды камсыз кылуубуз деген бул мурунку учурда эле сатылып жаткан продукциябыздын жакшы өтүүсүнө дагы шарт түзүү. Андан кийин рыноктун кандайдыр бир үлүшүн ээлөө. Рыноктун үлүшүн ээлөө дегенибиз бул рынокто сегменттерге бөлүктөргө бөлүп, ошол кандайдыр бир бөлүгүн ээлеп калуу. Бул рынокто сегменттөөнүн буга чейин эле балдар өткөнбүз, бул 3 түрү бар. Бул географиялык, демографиялык, ошондой эле геодемографиялык жол менен биз сегменттейбиз рынокто. Андан кийин рыноктун жаңы товарлар жаңыланууга көпчүлүк учурда сырткы формасын, оромдорун өзгөртүү менен жетишет. Ушул мисалда каралган бир эле продукция берилет. Бул бир эле продукциянын бир нече оромдор менен сатылуусу. Бул бизге кандай мүмкүнчүлүк жаратат? Бул биздин продукциябыздын жакшы өтүшүнө, ошондой эле керектөөчүлүгү жакшы таанылуусуна шарт түзөт. Же болбосо кандайдыр бир деңгээлде модага карата товардын образы өзгөртүлөт, башкача айтканда товардын имиджин, аброюн жаратышат. Бул жерде адамдын аң сезими берилген, ошондой эле товардык белгилер. Apple компаниясынын товардык белгиси, Volkswagen, Coca-Cola, Nike, ошондой McDonald's. Ушул белгилер адамдын аң сезимине орноп калган. Биз ушул белгилерди көргөнүбүздө эле ушул ири компаниялардын продукциялары эсибизге келет. Бул эмнени жаратат? Бул товардын аброю. Товардын аброю деген бул адистер долбоорлогон товардын образы, анын негизинде товардын объективдүү жетишкендиктери жана өздөрүнүн максатына жетүү үчүн фирма аркылуу киргизилген өзгөчө белгилер. Бул өзгөчө белгилер дегенибиз мына ушул фирма тарабынан киргизилген өзгөчө белгилер. Бул адамдын аң сезиминде сакталып калуусу. Ал эми товардын оң аброю дегенибиз эме? Товардын оң аброю деген бул сатып алуучулардын бул товарды билип, анын өндүрүүчүлөрүнү, алардын ишенимин артышын камсыз кылат.
ошол ансыз эле сакталып калуусу. Андан кийин андан ары керектөөчүлөр сөзсүз түрдө товарды сатып алышын камсыз кылуу үчүн аларга товар жөнүндө чынчыл, ар тараптуу камтылган маалыматтарды жеткирүү керек. Демек биз товарга керектөөчүнүн көзү менен карообуз зарыл. Бул жерде ошол дагы бир негизги маселе болуп эсептелген реклама жөнүндө түшүнүк, анын максаты жана мазмуну. Рекламаны бул маркетингдик коммуникациянын бир элементи болуп эсептелет. Товарга суроо жана өткөзүүгө өбөлгө түзүү иш аракеттерине абдан чоң роль ойнойт. Бул сүрөттө көрүнүп тургандай эле маркетинг коммуникациясында реклама берүү процесси 4 фазадан турат. Бул биринчи фазасы код түзүү фазасы, болбосо баштапкы фаза деп айтабыз. Бул рекламалык кайрылуулар бул жерде жаңыдан даярдалат. Реклама биринчи жолу берилип жатса, анда рекламалык кайрылуулар негизинен товарды элге жайылтуу үчүн, маалымат берүүчү максатты көздөйт. Андан кийинки фазабыз бул маалыматтарды жөнөтүү фазасы. Бул жерде маалымат каражаттары тандалып алынат, алар таратылат, ошондой эле реклама каражаттары менен байланышта иш аракет жүргүзүшөт. Бул дегенибиз эмне? Бул маалымат каражатын таркатуу, маалымат каражаты менен байланышуу, реклама кайрылуусу менен байланыш түзүү, реклама кайрылуусуна көңүл буруу, ошондой эле маалымат каражатын тандап алуу болуп эсептелет. Андан кийинки фазабыз бул кабыл алуу фазасы деп аталат. Бул кабыл алуу фазасында негизинен реклама кайрылуусуна керектөөчүлөрдүн көңүлдөрүнүн бурулушу, аны түшүнүшү, маалыматтарды анализдеп, кайра иштеп чыгуу иш аракетин өз ичине камтыйт. Ошол бул фазада биз негизинен адамдардын аң сезимине ошол биздин рекламабыздын жетүүсүнө шарт түзүүбүз зарыл экен. Ал эми андан кийинки фаза бул таасир тийгизүү фазасы деп аталат. Эгерде рекламалык кайрылуулар керектөөчүлөргө жеткиликтүү, түшүнүктүү, так, даана түзүлсө, андан кийинки таасир тийгизүү фазасы бул оң жыйынтык берет экен бизге. Андан кийин бул реклама деген техникалык, психологиялык жана көргөн каражаттардын жардамы менен суроо талаптарды пайда кылуу үчүн жана керектөөчүлөр товарды, кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алуусу үчүн аларга кеңири маалыматтарды берүү эсептелет. Бул кеңири маалыматтарды биз кандай жолдор менен беребиз? Кеңири маалыматтарды негизинен рекламанын 3 түрү бар. Бул алгачкы реклама. Бул алгачкы рекламада ошол товар боюнча кеңири маалымат берилет. Майда чүйдөсүнө чейин карайбыз, товардын составы, ошондой эле качан даярдалган, кайсы убакытка чейин сатылат, ушул сыяктуу негизинен эле товарга ошол кеңири маалыматтын берилиши. Андан кийинки товар рекламанын түрү бул атаандаштык реклама деп эсептелет. Бул өзүнүн максаты катары реклама алып жаткан товарды башка атаандашы чыгарган окшош товарлардан артыкчылыгын баса көрсөтүү. Ошондой эле товарды керектөөчүлөрдүн алуусуна шарт түзүү, көбөйтүү. Андан кийин сакталып калган реклама. Бул рекламанын негизги максаты мурда рекламаланган товарга болгон суроо талаптарды колдоо болуп эсептелет, жаңылап туруу, башкача айтканда. Андан кийин ошол рекламанын пайда болуу тарыхына кайрыла кетсек, бул реклама байыркы мезгилде эле Рим шаарында табылган. Ал жерде ошол таштарда берилген рекламалар табылганда, башкача айтканда, ал жерде кулдар сатылат, болбосо гладиаторлордун уруштары болот деген маалыматтар болгон. Андан кийин 1450-жылы бул Гутенберг тарабынан ойлоп табылган басма станогу рекламанын жаңы эрага өтүшүнө түрткү берген. Ал эми 1472-жылы Лондондун чиркөөсүнүн эшигине илинген биринчи жолу ошол реклама басма сөзү менен даярдалган реклама табылган. Бул жерде сыйынуучу сатылат деп айтылган. Андан кийин
Рекламанын андан ары өнүгүүсүнө газеталар чоң өбөлгө түзгөн. Газета бул 1630 жылы Парижде биринчи жолу Франсуа газетасы чыккан. Ал газетада ошол рекламалык кулактандыруу чыккан, жоголгон аттар жөнүндө чыккан. Андан кийин бара-бара рекламалар бул кофенин, чайдын, шоколаддын сатылат деген рекламалары менен толукталган. Андан кийин 1704-жылы Бостон Ньюслердет газетасында рекламалык кулактандыруулар чыккан. Рекламадагы Американын ушул атасы болуп эсептелет, ушул Бостон Ньюслердет газетасы. Андан кийин 1838-жылдан баштап фотографиялар кошула баштаган. Мурун басма сөз гана болсо, кийин фотографиялар менен, иллюстрациялар менен кошуло баштаган рекламалар. 1844-жылы телеграф ойлоп чыгылгандан кийин реклама товар өткөзүүнүн негизги куралы болуп калган. Бул 19-кылымда реклама менен алектенген атайын фирмалар, агентстволор иштей башташкан. Бул биринчи рекламалык агент болуп, бул 1890-жылы түзүлгөн Филадельфиялык Айер жана Фаласы деген фирма ачылган. Ал эми СССРде бул Союзторг реклама, ошондой эле Главторг реклама деген ишканалар ачылып, рекламалык берүүлөрдү бере баштаган. Бул 1960-70 жылдарга туура келет. Андан кийин коммуникациялык рекламалар, айрыкча бул ошол коммуникация дегенибиз бул азыртадан айтып кетип жаткандай эле бул маалыматтык рекламалар дегенди түшүнсөк болот. Бул жерде 19-20-кылымдын 50-жылдарынан башынан баштап рекламага кеткен чыгымдар көбөйө баштаган. Болуп көрбөгөндөй көбөйө баштаган. Буга мындай далил болуп, бул төмөнкү факторлордун таасири астында көбөйгөн. Негизинен 4 фактор менен каралат. Бул биринчи фактор азыркы мезгилде товар жүргүзүүнүн жана өткөзүүнүн жаңы формаларынын жана методдорунун пайда болуусу. Бул дегенибиз эмне? Бул деген сатуучусу жок соода кылуу, посылка менен соода кылуу, түз соода жүргүзүү. Соода далдалчыларсыз. Мурунку учурда көбүнчө далдалчылар менен гана соода жүргүзүлгөн. Андан кийинки фактор бул массалык өндүрүштүн жаңы материалдык техниканын негизинде өнүгүткөн. Андан кийин өндүрүлгөн товарлардын ассортиментинин өсүшүнөн жана рынокто окшош товарлардын көбөйүшүнөн. Кийинки 4-чү факторубуз бул массалык байланыш каражаттарынын тез өнүгүшү, айрыкча телевидение, кино, спутник байланыштары, ошондой эле телефакс, интернеттердин пайда болуусу. Андан кийин бул рекламанын негизги каражаттары дегенибиз эмне? Бул реклама каражаты рекламалык билдирүүнү таратуу үчүн жана рекламалык эффектке жетүү үчүн колдонулуучу материалдык каражаттар болуп эсептелет. Реклама каражатынын жардамы менен реклама берүүчү керектөөчүлөргө таасир тийгизип, аларды өзүнө тартууга аракет кылат. Бул рекламаларды биз кандай түрдө берсек болот? Бул маалыматтар, спонсордун жана коммуникация субъектиси ким экендигине байланышкан. Реклама бул реклама өндүрүүчүнүн рекламасы болушу мүмкүн, жеке кишинин рекламасы болушу мүмкүн, өкмөт жана коомдук институттардын атынан реклама болушу мүмкүн, ошондой эле соода далдалчысынын рекламасы болушу мүмкүн. Андан кийин адамдын сезүү органдарына таасир тийгизүүсү боюнча реклама көбүнчө бул көрүү, визуалдык. Бизде визуалдык реклама дегенибиз бул биздин адамдын көрүү органына таасир тийгизилген рекламалар. Үнү жок берилсе деле биз ошол көрүүнүн негизинде биз рекламаны түшүнө алабыз. Андан кийин даамдап көрүү рекламасы көбүнчө бул дегустацияга туура келет. Бул жерде чайдын, кофенин, ошондой эле спирттик ичимlikтердин рекламасы кетет. Андан кийин жыттап көрүү рекламасына бул ошол атырлардын рекламасы кирет. Андан кийин угуу акустикалык реклама, бул радиодон берилген рекламалар, бул адамдын угуу органдарына таасир тийгизүүчү рекламалар болуп эсептелет. Андан кийин бул жерде көрүү, угуу экөө тең берилген рекламалар болушу мүмкүн. Бул визуалдык акустикалык рекламалар деп аталат. Көбүнчө көрүүгө визуалдык рекламага басым жасалат. Ошондой эле 11% бул угуу акустикалык рекламага басым жасалат. Андан кийин кармап көрүүчү реклама, бул кармап көрүүчү рекламага көбүнчө ошол кездеме чыгаруучу ишканалардын рекламасы кирет.
Андан кийин техникалык белгилери боюнча рекламаны басмаканадан басылган плакаттар, афишалар, каталог, флагтандыруу, буклет, проспект жана башкаларды киргизсек болот. Ошондой эле радио реклама кетет бул жерде, кино, видео жана теле рекламалар, жарык кылып көрсөтүүчү реклама, живопистик, графикалык каражаттар, ошондой эле витриналык реклама кирет. Рекламанын негизги каражаттары төмөнкүлөр болуп эсептелет. Бул мезгил менен чыгуучу басма сөздөр жана маалымдагычтар. Буларга эмнелер кирет? Бул басма сөз, телекөрсөтүү, радио, кино каражаттары, тышкы рекламалык жасалгалоо, сатуу учурунда буюм түрүндө рекламалоо, товарды коздоо жана ошондой эле престиждүү реклама. Престиждүү реклама дегенибиз бул ошол public relation деп атайт экенбиз буну. Андан кийин реклама каражаттарын тандоого көп факторлор өз таасирин тийгизет экен. Булар төмөнкүлөр: рекламалана турган товардын мүнөзү, рекламанын мазмуну, ага кетүүчү каражаттардын чоңдугу, рыноктун сыйымдуулугу, рекламанын максаты, мүмкүн болуучу кардарлардын чөйрөсү, рыноктун өзгөчө талаптары, ошондой эле реклама каражаттарынын керектүү жана болжолдуу убакытта даярдоо үчүн техникалык мүмкүнчүлүктөрдү эске алышыбыз зарыл экен. Андан кийин реклама компаниясы дегенибиз эмне? Бул реклама компаниясы деген реклама иш-чараларынын жыйындысы болуп эсептелет. Ал рекламалануучу товарга болгон кызыгууларды көбөйтүү жана товарга рынокто орун даярдоо үчүн иш-аракет жасайт. Массалык маалымат каражаттарына реклама берүү. Бул көбүнчө массалык маалымат каражаттарына газета, журналдар кирет. Андан кийин маалымдагычтар. Маалыматтагычтарга бул радио рекламаларды киргизсек болот. Андан кийин басма сөз аркылуу чыгарылуучу рекламалар, булар каталог, проспект. Бул проспект деген бизге жаңы учурап жаткан термин болуп жатат. Ошондуктан бунун аныктамасын айта кетели. Бул товардын бир модели жана анын модификациясын өзүнө камтыган басма сөз кагазы болуп эсептелет. Андан кийин реклама баракчалары, рекламалык каттар, рекламалык жөнөтүүлөр, ошондой эле direct mail. Бул direct mail да бизге жаңы термин болуп жатат. Бул direct mail дегенибиз бул чет мамлекеттерде почта аркылуу басма сөз рекламаларын жөнөтүү деп аталат. Андан кийин телекөрсөтүү аркылуу рекламалар. Бул телекөрсөтүү аркылуу рекламада ошол берилген рекламалар. Андан кийин радиодон рекламалоо, кино реклама. Бул кино реклама дегенибиз ошол кино болуп жатканда ортолорунда берилген рекламалар. Тышкы реклама жасалгасы. Бул тышкы реклама жасалгасына эмнелер керек? Бул негизинен рекламалык шиттер, печать менен берилгендер, баннерлер, ошондой эле чоң буквалар менен, чоң тамгалар менен берилген рекламалар, витриналар берилген, ошондой эле жолдун боюна коюлган рекламалык шиттер дагы эсептелет. Андан кийин буюм түрүндө рекламалоо. Буюм түрүндө реклама дегенибиз бул ошол өзүбүз чыгарган жаңы буюмду көтөрүп чыгып рекламалоо болуп эсептелет. Товарды коздоодо рекламалоо, товарды көрсөтүү мезгилинде рекламалоо, ошондой эле өзгөчө престиждүү реклама кирет. Рекламанын эффективдүүлүгү деген эмне? Бул рекламанын эффективдүүлүгү бул рекламаны пландоо жана аларды уюштурууга кеткен чыгымдарга туура баа берүү дегендикке жатат. Ошол рекламанын эффективдүүлүгүн аныктайт. Рекламанын эффективдүүлүгүн аныктоо эки жол менен жүргүзүлөт. Бул рекламанын экономикалык эффективдүүлүгү, ошондой эле рекламанын социалдык жана психологиялык эффективдүүлүгү. Рекламанын экономикалык эффективдүүлүгү дегенибиз бул көбүнчө товар жүгүртүүнүн көлөмү аркылуу табылат. Бул учурда рекламанын жыйынтыгы тез сатылып кетүүчү товарларга карата гана эсептесе болот. Себеби алардын рекламасынын эффективдүүлүгү тез камсыз болот. Ал эми социалдык жана психологиялык эффективдүүлүгү деген бул керектөөчүлөрдү акыл менен керектөөгө үйрөтүү, алардын товар жөнүндөгү, аны пайдалануу жөнүндөгү туура маалымат алышын камсыз кылуу дегендикке жатат.
Андан кийин социалдык эффективдүүлүктү аныкташ үчүн өзү 3 метод колдонулат. Бул түз рейтинг методу. Бул учурда керектөөчүлөр реклама материалдарын көрүп чыгып, аларга өздөрүнүн жакканы боюнча рейтинг түзүүгө сунуш кылышат. Кайсы рекламалык продукция көбүрөөк жакканына жараша аларга орун ыйгарылат ошол чыгарылган продукцияларга. Андан кийин портфелдик тест. Клиенттер реклама портфелин карап чыгышып, алардын эске тутуп калуусу боюнча рекламалык берүүлөргө баа берилет. Андан кийин лабораториялык тест. Мында керектөөчүлөрдүн рекламага карата болгон реакциясы өлчөөчү атайын аппараттын жардамы менен аныкталат. Антип балдар, бүгүн биз өзүбүздүн практикалык ишибизди жыйынтыктасак, силер ушул берилген практикалык ишти өздөштүрүп чыгып, ушул суроолорго жооп жөнөтсөңөр болот. Бул биринчи суроо. Өз алдыңарча бир продукция өндүрүп, ага суроо талап түзгөндү үйрөнгүлө. Суроо талап түзүп келгиле. Андан кийин рекламанын белгилери боюнча топторго бөлгүлө. Рекламанын экономикалык эффективдүүлүгүнөн рекламанын социалдык психологиялык эффективдүүлүгүнүн айырмасын аныктап, аларга мисал келтиргиле. Көңүл бурганыңарга рахмат. Келерки сабакта көрүшөбүз.